Саламатсыңарбы менин акылдуу, адептүү, ыймандуу балдарым. Кана алтын эрежени эске салалы. Адеп деген сөздүн негизинде түзүлгөн алтын эрежебизди эске салабыз. Акылдуу, даанышман, элпек, пайда берүүчү, пайда алуучу балдардан болобуз. Азаматсыңар. Анда бүгүнкү сабагыбызды даанышмандык көз караш менен акылдуу карап, пайда алууга аракет кылалык. Азыр сабагыбызды баштоодон мурун силерге суроо менен кайрылгым келип турат балдар. Жакшылап угуп, даанышмандык менен жооп беребиз. Анда суроомо көңүл бургула. Адамгерчиликтүү балдар кандай болушат? Туура айтасыңар. Улууларга урмат кылып, кичүүлөргө ызаат көрсөткөн адептүү балдар. Адамгерчиликтүү бала деп аталат балдар. Анда эмесе сабагыбыздын темасын жар салайын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ыймандуулук, адептүүлүк, адамгерчиликтин булагы деп аталат. Ал эми сабагыбыздын максаты бири-бирибизге ар бирибиз ыймандуулук, адептүүлүк менен мамиле жасоо керектигин китептен окуу менен түшүнөбүз. Түшүнгөндөрүбүздү ырааты менен айтып бере алабыз. Ыймандуу жана ыймансыз балдарды мүнөздөп беребиз. Өз алдынча ой жүгүртүп, ойлорубузду эркин, так, кыска айтып берүүгө көнүгөбүз. Логикабыз эске тутуубуз калыптанат. Билимдүү болууга, эмгекчилдикке, адептүүлүккө, тазалыкка, тыкандыкка, сылыктыкка, сабырдуулукка жана акылдуулукка, бири-бири менен туура мамиле жасоого тарбияланабыз балдар. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын максаты бизге түшүнүктүү болдубу? Ооба. Бүгүнкү сабагыбызда негизги адептин булагы болгон даанышмандык менен, ыймандуулук менен жана бири-бирибизге адамгерчиликтүү мамиле жасоону үйрөнөт экенбиз. Улууга урмат. Ушул накыл кептин канчалык чоң мааниси бар балдар, билесиңерби? Анда силерге түшүнүктүү болуу үчүн төмөнкү түшүндүрмө текстке көңүл бургула, мен окуп берейин. Билесиңерби, урмат адамдын өзү жокто да жасалуучу ызат, сөзсүз адамдын өзүнө жасалуучу сый мамиле. Улууну урматтасаң, күчүүдөн ызат көрөсүң. Кандай жагдай болбосун, улууларга сиздеп кайрылып, урматтап, ал эми кичүүлөргө мындай жасаш керек деп өрнөк көрсөтүп, сый мамиле жасоо керек. Жакшылыктын да, жамандыктын да тамыры улууларда деп элибиз бекеринен айтышпагандыр. Алар сабырдуу, айкөөл, акылдуу болушуп, айланасындагыларды тартипке, ынтымакка чакырышкан. Элден чыккан тентектерди теске салышып, тарбия иштерин жүргүзүшүп, жоопкерчилик менен мамиле жасашкан. Зирек, илбериңки балдарды жандарына отургузуп алып, акыл насаат айтышкан. Кызмат кылдырышып, кылганың биз үчүн, үйрөнгөнүң өзүң үчүн деп тарбия беришкен. Бул жаштар үчүн тарбиянын өзөгү болгон. Кичүүсү урматтап жол берет, улуусу ызааттап кол берет дешкен. Мына ушундай өзөктүү улуу осуяттарды ыйык тутуп, көкүрөккө сактап,
анын кадырына жетели балдар. Сага улуулар кандай кам көрсө, сен да кичүүлөргө ошондой кам көрө бил. Кичүүлөр сен кылганды көрүп, сени туурайт. Ошондуктан дайыма үлгүлүү болууга аракеттен. Мына балдар, силер уккандай, окугандай, улуу кичүүнүн бири-бирине болгон мамилеси адеп башаты, ыйман жана адамгерчилик экен. Эми ушул текстке карата мен силер менен аңгеме дүкөн курайын, жакшылап жооп беребиз. Андемесе биринчи суроого көңүл буруп, кунт коюп уккула балдар. Өзүңөрдөн улууларга жана кичүүлөргө кандай мамиле жасайсыңар? Туура балдар, кандай жагдай болбосун улууларга сиз деп кайрылып, урматтап, ал эми кичүүлөргө сый мамиле кылып, өзүбүз үлгү болушубуз керек экен да, Жакшы, азаматсыңар. Эми экинчи сурообузга көңүл бурабыз. Ага эжеңердин силерге көргөн камкордугун кандай баалайсыңар? Ооба, туура айтасыңар балдар. Алар сабырдуулук менен мамиле кылып, тартипке, ынтымакка чакырышып, биздин тартиптүү болуубузга көзөмөл кылышат турбайбы? Демек, алардын жакшы гана сапаттарын алганга аракет кылат экенбиз, балдар. Эми үчүнчү суроого көңүл бурабыз. Алардан, башкача айтканда, эже агаларыбыздан кандай үлгү аласыңар? Жана өзүңөр үлгү боло аласыңарбы? Ой, азаматтар, ооба, алар бизге өздөрүнүн жакшы жүрүш-турушу менен үлгү болуп, баардык адамгерчиликтүү жакшы сапаттарга үйрөтүшсө, биз дагы өзүбүздөн кийинки бөбөктөргө ошондой үлгүлүү тарбия тартибибиз менен улуулардай кичүүлөргө кам көрө алат экенбиз да. Туура айтасыңар, азаматсыңар. Жакшы, эң сонун балдар. Силер чындыгында эле мыкты окуучулардансыңар да. Эми улуу даанышман, ойчул, акылман бабабыз Жусуп Баласагын мындай деген экен балдар. 4 сапырына көңүл буралык. Кичүүлөр улуулардан урмат көрөт. Улууга кызмат кылган бакыт делет. Улууларды урматта, акылын ук, улуунун сөзүн уксаң дөөлөт келет. Кичүүлөргө улуулук үлгү көрсөтүү катарында мына бул кийинки текстти окуп көрөлү. Атанын сөзү акылдын көзү деген кептин маанисин чечмелей турган сүйлөмдү мына ушул тексттен таап, окуп, ал кимге таандык экендигин айтып берелик. Андемесе кийинки текстти дагы жакшылап, кунт коюп угабыз. Бул бүгүнкү адептүүлүк, ыймандуулук, адамгерчилик булагынын экинчи кырдаалын көрсөтүп берет бизге балдар. Андемесе Зарлык атанын 2 небереси бар. Алар Байсал менен Байтик. Байсал улуулук кылып, Байтикти дайыма башкарганды жакшы көрөт. Үйдө болсо керели кечке тиги бу ишке жумшай бермей анын адаты. Байтик жаң эле уйду айдап келип короого байласа, атка чөп сал, дейт. Атка чөп салып келсе, торпокту байла, дейт. Байтик баарына макул болуп, айтканын аткара берет. Бир күнү Байтик ойноп кетсе, Байсал аны урушту. Байтик ага таарынып жатып алды. Зарлык чоң ата үйгө келгенде, Байсал ага буркулдап арызданды. Чоң ата, бүгүн Байтик эч нерсе жасаган жок. Менин тилимди албай койду. Байтик, сага эмне болду деп сурады чоң ата. Байтик унчукпады. Чоң ата Байсалдын адатын билет да.
ага кайрылып: "Сен өзүң бирөө сөзүңдү уксун десең, катуу айтпай, уга тургандай түшүндүрүп жүр" деди. Мына балдар, силерге текст түшүнүктүү болдубу? Эгерде түшүнүктүү болсо, силерге жактыбы? Эми талкуулап көрөлүчү. Кайрадан аңгеме дүкөнүбүзгө кезек беребиз. Мен силерге азыр суроо аркылуу аңгеме жүргүзөм. Чоң ата эмнеге Байтикти урушкан жок? Себебин айтабыз кана. Туура. Себеби чоң ата Байтикти билет да. Ал тартиптүү, адептүү бала. Агасынын сөзүн эки кылбай, бүт тапшырмасын аткарат. Эми экинчи суроого көңүл бургула. Байсалдын жоругу сага жактыбы? Албетте жок. Ал өзүнүн улуулугун салып, бөбөгүнө орой мамиле кылат экен да, туурабы балдар? Эми үчүнчү суроого көңүл бургула. Чоң ата кандай адам? Текстте чоң атаны кандай адам деп мүнөздөсөк болот? Туура, чоң ата айкөл, акылдуу, даанышман, тартипке чакырган улуу адам, Ал эми силер балдар бөбөктөрүңөргө кандай мамиле кыласыңар? Мына баарыбыздын эле бөбөктөрүбүз бар үйдө, Бөбөктөрүңөргө кандай мамиле кыласыңар? Туура, жакшы азаматсыңар. Мына көрдүңөрбү балдар? Кичүүлөргө улуулук үлгү көрсөтүп, эң биринчи балдар өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Анан эгерде өзүбүз үлгүлүү болсок, тартиптүү болсок, жакшы мамиле менен бөбөктөрүбүзгө кайрылсак, алар дагы бизге жооп кылып, ызаат мамиле менен айтканыбызды угуп, бизден үлгү алып чоңоюшат экен. Балдар, адептүүлүктүн дагы бир булагы болгон жагымдуу сөздөр бар. Азыр эми ушул сабагыбыздын кийинки бөлүгүн жагымдуу сөздөр менен улабайлыбы? Бул жагымдуу сөздөр дагы бизди адептүүлүктүн чоң бир бутагына чакырат. Себеби ошол адептүүлүк бутагында ушул сөздөр биздин жашообузда чоң мааниге ээ. Анда эмесе көңүл куюп, жакшылап уккула. Эзелтеден элибиз жалыны күч сөзгө бай, жашап келет кылымдап, сылык сыпа кеп талай. Айта бил деп үйрөттүк балдар менен кыздарды. Ассалому алейкум, же саламатсыздарбы? Ылайыктуу бүгүндө расмий карманыш илгери эле бар экен, учурашуу арыбаңыз. Кээ таанышка таңертең кезигишер кез келет. Андай чакта албетте кайрылуу таң деш керек. А эгерде жолуксаң, жолдошуңа кечинде кеш жарык деп айтарың дайым болсун эсиңде. Элпектикке эмитен өзүңдү өзүң көндүргүн, улууга орун бошотуп отуруңуз дей билгин. Одоно ишин акылдуу, оңдогонго үлгүрөт. Кечириңиз деген сөз сылыктыкты билдирет. Коштошоордо керек сөз сак саламат болуңуз. Кошумчала ананда шыдыр болсун жолуңуз. Күндөй нурлуу бул сөздөр күлүп жайнап айтылса, кандай сонун жүрөккө өчпөс таасир калтырса. Мына көрдүңөр балдар, ушундай жагымдуу сөздөрүбүз менен ыймандуулуктун дагы бир бутагын гүлдөтөбүз. Бири-бирибизге туура мамиле жасоо менен, жагымдуу сөздөр менен ачык маанай тартуулап турсак,
биздин адамгерчиликтүү сапатыбыз өнүгүп өсөт. Эмесе бүгүнкү сабагыбызды аяктадык окшойт балдар. Ар бирибиз өзүбүздүн жакшы, жаман сапаттарыбызды мүнөздөп, дептерибизге жазып алабыз. Тапшырма түшүнүктүүбү балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын натыйжасын, жыйынтыгын силердин жакшы, жаман сапаттарыңарды мүнөздөгөндөн билинет. Анда эмесе жакшы эс алгыла балдар, саламатта калгыла.